Бишкек келечекте жарык шаарга айланышы керек. Өнүгүү прогресс партиясынын жарык шаар долбоору 200 000 адамды өзүнө камтый алды. Аталган долбоордун арты менен Бишкек шаардык мэриясы дагы негизги көчөлөрдү жарыктандырууга киришип, ага бөлгөн бюджетти көбөйтүүгө жетишти. Бүгүнкү күндө жарык шаар долбоору бир гана Бишкекте эмес, өлкөнүн чоң шаарларында дагы ийгиликтүү иштеп жатат. Бул туурасында кабарчыбыздын материалы. Өнүгүү прогресс партиясынын жарык шаар долбоору 2015 жылдан баштап Бишкек, Ош, Жалал Абад, Балыкчы, Кызыл Кыя, Баткен, Кадамжай жана өлкөнүн дагы башка ири шаарларында иштей баштаган болчу. Анын негизги максаты үнөмдүү болгон жарыктарды үйлөрдүн алдындагы королорду жарыктандырып, шаар тургундарынын коопсуздугун камсыз кылуу болгон. Партиядан билдиришкендей, долбоор иштей баштагандан бери көчө кылмыштары бир топ азайып, улгайган адамдардын жана жаш балдардын кечкисин көчөгө чыгышы, ата-энелердин коркпой сейилдешине шарт түзүлгөн. Биз азыр ушул Бишкек шаарындагы Москва көчөсүнүн 186 жанында турабыз. Бир жыл мурда Өнүгүү прогресс саясий партиясы бул үйлөрдүн ар бир подъездине жарыктарды коюп берген экен. Биз атайын караңгыда келдик, жарыктар текшерели деп. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле баары күйүп турат. Бишкек шаарындагы бир топ көчөлөр жана райондордогу аталган долбоорго камтылып, 2000ден ашык подъезддер жарыктандырылган. Бүгүнкү күнгө чейин кызмат кылып келе жаткан жарыктарга шаар тургундары ыраазычылыктарын айтып келишет. Мы с друзьями по большей части работаем по вечерам, и когда приезжаешь после смены, достаточно удобно, что лампы все время горят, то есть можно спокойно дойти и хоть как-то ощущаешь себя в безопасности. Прекрасно, что осветили наш двор. По крайней мере, это то, что люди реально сделали для города, вот для нашего двора. Я знаю, что много дворов осветили. Темнота была ужасная. Сейчас вот двор освещен, особенно зимой, прям красиво. Мындан 2 жыл мурда жарык шаар долбоору ошондой эле Достук кичи району менен Аскердик шаарчага да коюлган. Анткени аталган райондун тургундары акыркы 10 жылдан бери королорду жана көчөлөрдү жарыктандыруу сунуштары менен кайрылбаган жери калган эмес. Өнүгүү прогресс жергиликтүү тургундардын өтүнүчүн аткарып, аларды долбоорго коштурган. Түнкүсүн ушул жерден өтө албайбыз. Баягы Союздун убагында курулуп калган лампочкалар баары күйүп калган, караңгы. Эми баягы карып калгандан кийин ашкамда бар, жетелеп фонарик менен келебиз, үйдөн келип калабыз, базарга барабыз. Мына мен азыр базардан келатат элем, силерге туш болуп калдым. Эми ишиңер ийгиликтүү болсун, дайыма жакшылык каалайбыз. Айрыкча могу талдарды монтип кесип аткан экенсиңер, аябай сүйүнүп атабыз. Эгер бир каты бир неме болуп калса, бир шамал, тим эле машиналарда басып калууга булар эч туура болуп калат да, жанына турат анткени көлүктөрдүн баары. Мындан тышкары аталган долбоор өлкөнүн ири шаарларында дагы ийгиликтүү иштеп, кызмат кылып келе жатат. Биздин бул спутник кичи району караңгы болуп турчу эле. Азыр эми мына светтерди койгондон бери жарык болуп, жакшы болуп, өзүбүз бир жакка барып меймандан келсек, беймарал келебиз. Бардык дорлорго освещение бергендиктен биз магазинге беймарал чыксак болот. Бул жердин шарты аябай жакшы, көчөлөрү жарык. Мен мына 14-домдо жашайм. Светтери жарык, балдар ойнойт. Биздин ушу жашоочулардын атынан чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Өнүгүү прогресс партиясы жарык шаар долбоору менен Бишкек шаардык мэриясын борбордо жарыктандыруу иштерин колго алууга негизги түрткү боло алды. Анткени шаар бийлиги жарык шаар долбоорунун негизинде көчөлөр, жолдор, үйлөр жарыктандырылып, жашоочулардын коопсуздугу камсыз болоорун белгилешип, ага болгон бюджетти 3 эсеге көтөрө алышты. Эгер 2015 жылы шаарды жарыктандырууга болгон 64 миллион сом бөлүнсө, 2016 жылы 102 миллион сом каралган. Партия ушуну менен токтоп калбастан, өлкөнүн башка шаарларында дагы, жергиликтүү бийликтер дагы бул долбоорду колго алышып, жарыктандыруу иштерин улантышат деген үмүттө. Изат Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.